illallah, la ilahe 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Урматтуу, кадырлуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала сиздердин биздердин жаратуучубуз, сизге бизге жашоо берүүчү, сиздердин биздердин убактыбыз бүтүп ажалыбыз келгенде жаныбызды алуучу, жана кыямат күнү баарыбызды өзүнүн алдында эсеп китепке тургузуп, түбөлүктүү бейишин өз мээрими менен тартуулай турган, жана өзүнүн адилеттүүлүгү менен түбөлүктүү дозокко киргизе турган улуу зат Аллах субханаху ва таала, эч бир шериги жок, эч бир окшошу жок, жаралганга окшобойт, жаралган жаратуучуга окшобойт, эч бир баласы аялы жок, тууганы жок. Кул хуаллаху ахад, ал жалгыз, Аллаху самад, бардыгы алга муктаж, ал эч кимге муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад, туулган дагы, бирөөнү төрөткөн дагы эмес, бирөөгө ата, бирөөгө бала дагы эмес. Лам якун ва лам якун лаху куфуан ахад, ага эч бир зат теңелбейт, ага теңдеш жок. Эч бир периште же пайгамбар, жин же инсан тең келбейт. Аллах субханаху ва таала кудурети чексиз, махлукка окшобогон, лейса камислихи шей, ал эч бир жаралганга окшобойт. Ал кандай экен деп адам баласы тасаввур, ушундай кылып бир өзгөчтүрсө, представить этсе болбойт. Аллах субханаху ва таала бул ааламды жоктон бар кылып, ааламды жүргүзүп аткан, ааламды контроль кылып аткан, ааламга караңгылыкты, жарыктыкты алып келип, ырыскыларды берип, жашоо өлүмдүн чечимин чыгарып аткан Аллах субханаху ва тааланын бу инсанды жаратуусунда касам ичип айткан. Инсанды биз өтө чырайлуу, өтө жакшы махлук кылып жараттык. Адам баласына сый бердик, адам баласына урмат бердик, шарафат бердик, карамат бердик. Башка махлуктарга караганда башкача кылып жараттык, акыл эс бердик, буга илим бердик, маарифат бердик, туура жолго түшсүн деп пайгамбарларды жибердик, асмандан китептерди түшүрдүк. Ушу адам баласы оңолсо аалам оңолот, адам баласы бузулса аалам бузулат. Адам бул дүйнөнүн бадышасы, адам бул дүйнөнүн негизги махлугу. Адам жашабаса аалам жашабайт, адам жашабаса аалам жашабайт. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва хуаллази халакас самавати вал ард фи ситтати айям, ва кана аршуху алал ма, лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала жер менен асманды 6 күндө жаратты. Аршы сууда болчу. Эмне үчүн? Силерди сынаш үчүн. Уламалар айтышат, муфассирин, Кур'анды тафсир кылгандар айтышат, Аллах субханаху ва таала бул жерде жер менен асмандын жаралуусун инсанды сыноо үчүн жараткандыгынын себебинен инсанды жаратты Аллах Таала. Ошон үчүн жер асман жаралды. Мындай эмес, асман жерди Алла жараткан, ошон үчүн инсан жаралды эмес. Тескерисинче, инсан негизги махлук, инсан негизги жаралуусу жакшы амал кылуучу инсандар үчүн Алла Таала асманды жаратты, жерди жаратты, ааламды жаратты, инсан үчүн жаратты, имандуулар үчүн жаратты, жакшы амал кылуучулар үчүн жаратты. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Тааланы биз унутуп калдык. Бирок Алла Таала айтат:
Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Sizler meni estegile, men sizlerdi esteymin. Biz kantip Allah'ını esteybiz. Allah'ın sıfatları menen esteybiz. Allah Taala aytat Kur'an-ı Kerim'de: "Hal ata alal insan hinun mined-dahr lam yakun şey'un madkura." İnsanga uşunday bir zamanda bir zaman ötkön, insan eski alına turgan nerse mesele, bul insan jok ele. Allah subhanahu wa ta'ala jokton bar kıldı. Badi'us semavati vel ard. Allah Taala bir nerseni jaratuuda bir ülgünü karabay degen. Asmandı asmansız jarattı, jerdi jersiz jarattı. Hiçbir nerseden ülgü algan jok. İnsandı Allah subhanahu wa ta'ala öz kudreti menen jarattı. Allah Taala şu insandı bir tamçı sudan atanın belinden, enenin karnından çıkarıp akıl es, göz, kulak, jürek bardık muğundardı berip Allah subhanahu wa ta'ala bir nerseni talap kıldı. Ne dedi? Sen meniki ol, men seniki olayın dedi. Sen meniki ol yaşa, bana şükür geltirip yaşa, bana ibadat kılıp yaşa, men aytkanımı uğup yaşa, buyurganımı atkarıp yaşa, tıyganımdan tıyılıp yaşa, bana kul olup yaşa, bana kulçulduk kılıp yaşa, nafsıga kul bolbo, şeytanga dost bolbo, bana gana kulçulduk kılıp yaşa. Senin jaratuuçuң menmin, sana meyrimdi tögüçü menmin, sana can saluuçu menmin, jürögüңdü sokturgan menmin, akıl es bergen menmin, sana ırıskı berip atkan menmin, seni saktooçu dagы menmin, beyişke çıgaruuçu dagы menmin, dozoktan kutkaruuçu dagы menmin, tuura jolga saluuçu dagы menmin, sana şifa berүүçü dagы menmin, seni götörүүçü, darajanı götörүүçü dagы menmin, bala çaka berүүçü dagы menmin, sana izzat berүүçü dagы menmin, obruy berүүçü dagы menmin. Sen meniki bolgun, men seniki bolayın. Man kana lillah fakanallahu lahu. Kim Allah'nıkı bolsa, Allah oşonuku bolat tuğandar. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah Taala'nın meyrimi bizge çeksiz, jakşılığı çeksiz, nematları çeksiz. Uşunçalık köp sizlerge bizlerge jakşılık kılgan. Fashkuruni ve la takfurun. Bana şükür geltirgile. Men bergen nematlarıma şükür geltirgile. Bana naşükürlük kılbagıla, şükürsüzlük kılbagıla. Bergen nematlarım sizlerge ava, su, jer, bardık mınalar nerselerde nemat kılıp berdim. Ata-enanı nemat kılıp berdim. Bir tuğandardı nemat kılıp berdim. Bala çakalardı nemat kılıp berdim. Adal ırıskını nemat kılıp berdim. Şükür kılgıla, şükür kılgıla. Allah subhanahu wa ta'ala aytat, sizlerge iman, sizlerge İslam, sizlerge birimdүүлүк berdim. Uşu bardık Allah'ın nematı. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah'ın egerde bir nematını sanay turgan bolsoňuz, eseptey albaysız. Bir gözdün nematın ömür boyu eseptep büte albaysız. Bir kulaktın nematın ömür boyu eseptep büte albaysız. Bir jüröktün nematın, bir tildin nematın, bir tiştin nematın, bir çaştın nematın, bir murundun nematın, bir koldun nematın, bir puttun nematın, bir ömür boyu esepterseniz ayağına çıka albaysız. La in Allah subhanahu wa ta'ala aytat, la in shakartum la azidannakum. Egerde sizler men bergen nematlarıma şükür keltirseňer, men bunu göbeytip bere berem. Men sizlerge göbeytip bere berem. Tuğandar, Allah Taala'ga şükür keltireyli. Allah Taala sizlerdi bizlerdi birinciden adam kılıp jaratkanına. Jaratpay koysa emne kılabız? Allah'a küçüğümüzü görsete alabızbı? Jok. Allah subhanahu wa ta'ala adam kılıp jaratıp, subhanallah, bir it kılıp jaratkan jok, çoçka kılıp jaratkan jok, jılan kılıp jaratkan jok, çayan kılıp jaratkan jok, adam kılıp jarattı. Buga şükür keltirişimiz gerek. Allah'ın kançalık çoğun jakşılığı bolbosa alardı da Allah Taala jaratkan. Adamların arasından dağı Allah subhanahu wa ta'ala sizlerdi bizlerdi densoluğunuzu salamatlı kılıp jarattı. Kança adamlar var beçara, gözü görmese, birinin kulağı ukbayt, biri düşünbeyt, birinin akıllı jok, birinin butu jok. Biroq Allah Taala altı sanımızda aman kılıp sizlerdi bizde jarattı. Buga şükür keltirişimiz gerek ko. Allah Taala'nın kança degen jakşılık nematları var sizlerge bizlerge tuğandar. Allah Taala Müslüman kılıp jarattı. Allah subhanahu wa ta'ala kança insan var meçitke gelbeyt. Meçitke gelbeyt. Kança insan var peşenesini sajdaga koyboyt, Kur'an okubayt. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kança nematı sizlerge bizlerge uşunday kılıp jaratkanına, nematlardı bergenine alhamdulillah. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala mınday deydi. Laqad mannallahu alal mu'minin
идбааса фихим расула мин анфусихим. Чындыгында, албетте, акыйкатта Алла Таала силерге, момундарға өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чоң жакшылык кандай жакшылык десе? Идбааса фихим расула мин анфусихим. Өздөрүңөрдөн пайгамбар жиберди силерге. Мухаммаду Расулуллахны жиберди. Мухаммаду Расулуллахны жиберишлиги момундарга Алла Таала өтө чоң жакшылык кылганы ушул. Бул ааламдагы эң улуу неемат Мухаммад алейхиссаламдын бу дүйнөгө келүүсү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам момундар үчүн эле жакшылык болгон жок, балким Алла субханаху ва таала айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз сени бүткүл ааламга рахмат кылып, бүткүл ааламга мээрим кылып жибердик. Пайгамбарыбыз асманга дагы рахмат, неемат, жерге дагы рахмат, неемат, периштелерге дагы рахмат, неемат, жиндерге дагы рахмат, неемат, жануарларга дагы рахмат, неемат, инсандарга дагы, кафырларга дагы рахмат, неемат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла субханаху ва таала момундарга өтө чоң, өтө көп рахмат кылып, лакад манналлаху алал муъминин. Чындыгында Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Кантип? Избааса фихим расула мин анфусихим. Аларга өздөрүнүн жанынан, адам затынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип дегени, бул өзү пайгамбарыбыз бардына рахмат болгону менен момундар гана пайда ала алат экен пайгамбарыбыздан. Пайгамбарыбыздан кийин пайда ала алат? Ага иман шарт, иман келтирүү шарт, момун болушлук шарт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бул ааламдын эң улуу неематы, эң чоң неематы. Караңыздар, Кур'ани Каримде Алла Таала сиздерге биздерге берди. Алланын ыйык китеби, акыркы китеби Кур'ани Карим. Ар бир тамгага Алла Таала 10 савап берет. Ихлас сүрөсүн 3 окуганга Кур'анды хатым кылгандын савабын берет. Ясин сүрөсүн 1 окуганга Кур'анды хатым кылган сүрөсүн берет. Хатым кылгандын савабын берет. Ушундай чоң неематы Кур'ани Каримде Алла Таала сиздерге биздерге берди. Бирок ким аркылуу берди? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берди. 5 убакыт намаз окуп атабыз, жума намаз окуп атабыз. Буну ким аркылуу берди бизге Алла Таала? 5 убакыт намазга мечитке келип, мусулмандар бири-бири менен учурашып, жылуу сөздөрүн айтышып, ал акыбалын сурашып, бардыгы кубанычта болуп, майрамдашып, кайра кетишет. Ушунча жакшылыктын бардыгына себепчи болгон ким? Ким берди 5 убакыт намазды? Алла берди. Ким аркылуу берди? Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам аркылуу берди. Биз карабайсызбы Мухаммадур Расулуллахтын канча неематы? Орозо, Рамазан айда орозо туткан Мухаммадур Расулуллах аркылуу берди. Зекетти Мухаммадур Расулуллах аркылуу берди. Ажылыкты Мухаммадур Расулуллах аркылуу берди. Ынтымак, биримдүүлүк, достукту Мухаммадур Расулуллах аркылуу берди. Шарияттагы бардык бактылуулукту, бардык ийгиликти, бардык жакшылыкты ким аркылуу берди? Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам аркылуу берди. Демек, тыянак чыгарсак болот, урматтуу мусулман бир туугандар, бул ааламдын эң улуу неематы бул Мухаммадур Расулуллахнын сиздерге биздерге пайгамбар болуп келгендиги. Ар бир неематка шүгүр кылышлык керек. Ар бир неемат шүгүр кылууну талап кылат. Эгерде шүгүр кылбаса, неематты Алла субханаху ва таала алып коет. Канчалык неемат болсо, ошончолук шүгүр болот. Неемат кичинекей, шүгүр кичинекей. Неемат көп, шүгүр дагы көп болуш керек. Неемат улук болсо, шүгүр дагы улук болот. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң улуу неемат болдубу? Ошонун шүгүрү дагы эң улук болуш керек. Ошондой эле анын акысы дагы эң улук болуш керек. Шүгүр кылбашлык, нашүкүрлүк шайтандын кол салуусу, нападениясы. Кур'ани Каримде шайтан касам ичип айткан. Алла Таалага айткан: "Сенин бенделериңди жолуңдан тосуп, жолуна отуруп алам. Оң жагынан, сол жагынан, алдынан, аркасынан азгырте берем. Мен бенделериңди нападения кылам, байларына, кембагалдарына, бардыгына." Шайтандын нападениясы, шайтандын азгыруусу. Не деп атат жыйынтыгына эмне? "Вала таджиду аксарахум шакирин." Алла ошолордун көбүн шүгүрсүз табасын деп атат да. Шүгүр кылбай коюшлук, билип кой, мага шайтан нападения кылган турбайбы депчи.
шайтан басып алып, минип алганда адам шүгүрсүз болуп калат экен. Берген неmatына шүгүр кылбай, көзүнө май басып, жүрөгү катык болуп, боору таш болуп, анан бардык Алланын неmatына шүгүр кылбай жамандыкка барат экен. Тесебде шайтан айтат. Ошондуктан башка бир аятта айтат: "Ма яфалуллаху би'адабикум ин шакартум ва амантум." Алла субхана ва таала силерди азаптабайт. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, Алла таала силерди азаптабайт дейт. Бүгүн туугандар, мусулмандар, урматтуу бир туугандарым, айып биринчиден бизден. Мусулманды урду, кийин мусулман эмескени урду. Мусулман эмеске зулумдук кылды. Мусулманга зулумдук кылды. Ана мусулман эместер келип зулумдук кылды. Мусулманды өлтүрдү. Ана мусулман эмес келип туруп анан өлтүрдү. Мусулманды малын тартып алды. Анан кийин мусулман эмес келип тартып алды. Эгерде мусулман барды ынтымак болсо, таквасы дагы, фасыгы дагы, алам күбө. Мусулман эмес, мусулмандын алдына тура алган эмес. Алла субхана ва тааланын жардамы хакыйкат. Алла субхана ва таала интансуруллаха янсурукум ва юсаббит акдамакум. Эгер силер Алланын динине жардам берсеңер, Алла сөзсүз силерге жардам берет. Биз качан эгерде дүйнөгө эле башыбыз менен кирип кетсек, Алланын динин калтырып койсок, Алланын динине парва кылбасак, Алланын динине көңүл бурбасак, Алланын кайсы жардамын күтүп отурабыз туугандар? Алла субханаху ва тааланын жардам ала турган жолу арыз жазуу менен эмес, акча топтоо эмес. Алла тааладан жардам сурашылыктын жолу туугандар, я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала. Алла субханаху ва таала айтат: менен жардам сурайсыңарбы? Намаз менен, сабырдуулук менен жардам сурагыла, нар жагын мага коюп койгула дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бир топ маселелер бар. Албетте убакыттын кыскалыгына мен пайдаланып кетейин. Баарыбыз көңүл буруп угуп турайлы. Кыргызстан деген мамлекетте жашап атабыз. Алланын неаматы десек, альхамдулилlah. Дин эгемендүүлүгү, мамлекеттин эгемендүүлүгү, дин эркиндиги Алла таала альхамдулилlah колубузга берди. Бүгүн минбарларда Алланы улуктап атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салават айтып атабыз. Площадка барып туруп 100 миң, 200 миң деген намаз окуп атабыз. Орозаларды тутуп каалаганыбызда ажылыкка барып атабыз. Медреселерде асычы Кур'ан, хадистин бардыгын окутуп атабыз. Альхамдулилlah, Алланын неаматы. Мындан мурдагы заманда, мындан мурдагы 70 жылдык заманда кандай деген күндөр өткөн? Аксакалдарыбыз жакшы билет, биз жаштарыбыз кичине унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок туугандар, Алла субханаху ва таала неаматына шүгүр кылайлы. Шүгүрчүлүктүн акысы биз өз мамлекетибизди жакшы көрүшлүк, мекенди сүйүшлүгүбүз, ортодо ынтымак, улут арасы, уруу арасы, кыргыз бир туугандар, уйгур бир туугандар, өзбек бир туугандар, тажик бир туугандар, жана башка кандай болбосун, бардыгы бир туугандар, бири-бирине момундар, бардыгы бир денедей. Бүгүн биз бир денедей болбой калдык туугандар. Кечирип коесуздар, бүгүн жүрөгүбүздө карап тура турган болсок, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө болгон камы жок болду. Үммөтүнө болгон биримдүүлүгүн, үммөтүнө болгон жакшылыгы, үммөтүнө болгон райымдуулугунан кемчилдик кетирип атабыз туугандар. Ошого иншалла карап туруп, ар бирибизди таквалыкка чакырат элем, ар бирибизди ынтымакка чакырат элем. Келиңиздер, жашообуздан арамды кетирейли. Жашообузду сүннөт менен, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын таалим тарбияты менен кооздойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү менен, шарияты менен биз баардыгыбыз туугандар зыйнаттанайлы, өзүбүз түстөлөйлү, жана башкалар менен ынтымакта болуп, бирөөнүн малына кол салбай, бирөөнүн жанына кол салбай, бирөөнүн обуруйуна кол салбай, өзүбүздүн альхамдулилlah мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын эске алып сактап, баарыбыз ушуга салым кошойлу туугандар. Бүгүн бай эч кимге жашыруун эмес. Ааламдагы глобальный проблемаларды карап эске ала турган болсок, ааламдагы болуп аткан, Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан зомбулуктар, жаштарга болгон, бала чакага болгон мамилелер, бири-бирине болгон мамилелер, туугандар, бул өтө өкүнүчтүү. Эч бир көз ага чыдай албайт, эч бир жүрөк ага чыдай албайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер баарыбыз биринчиден ушул жерде отургандар, биз өзүбүз биринчи оңолойлу.
оңолгондо ниет кылайлы, оңолууга кадам таштайлы, оңолууну Алладан сурайлы. Анан экинчиден башкаларга дагы, шериктерибизге дагы мунун бардыгын ушуга чакырайлы тугандар. Мунун бардыгын чакырайлы тугандар. Бүгүн Кудайга шүгүр, ислам дини толеранттуу дин, ислам дини боорукер дин, адилеттүү, райымдуу дил деп. Албетте, ислам дини өзүнүн башка бирөөнүн укугун теберей турган дин эмес. Бирок эске алып коюңуздар, ислам дини өзүнүн укугун дагы тебереттербей турган дин. Экинчиден, биз алхамдулилла мусулманбыз. Мусулман эместерге зулумдук кылбайбыз. Мусулман эместер кафырбы, ким болбосун, алардын да укугун сактайбыз. Алардын да укугун сактайбыз. Алхамдулилла биз экинчиден биз ахли суннат вал жамаатбыз. 13 кылымдан бери бул Орто Азиядагы, Борбор Азиядагы Кыргызстан мамлекети биз ахли суннат вал жамаат болуп келгенбиз. Бизде шия болгон эмес тугандар. Албетте аларды дагы урматтайбыз, аларга дагы сыйлайбыз. Бирок биздеги дин саясаты, диндин жүрүшлүгү, диндин чакырыгы ахли суннат вал жамаат. Ушул эле кезде эстетип коеюн. Бул Ханафи мазхабта келгенбиз. Биздин ата-бабалардын бардыгы Кур'ан хадистен Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхтин көрсөткөн жолдомосу менен, чыгарган маселеси, истимбат кылган маселелери менен, истихрач кылган маселелери менен, ошолор менен тугандар бардык мамиледе, ибадаттарда Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхтин көрсөтмөсү менен келген ата-бабаларыбыз мына 13 жылдан бери кармап келген. Башка мазхабтарды урматтайбыз. Бардык Хамбали болсун, Шафии болсун, Малики болсун, Салафи болсун, кандай болбосун, бардыгына урмат бар, бардыгына салам бар, бардыгына бир тугандык бар. Бирок тугандар, мамлекеттин саясаты, Кыргызстан ичидеги мурунтан бери өмүр сүргөн ислам өмүрү ал Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхтин өмүрү болуп келген. Ошонун мазхабынын өмүрү сүрүлүп келген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тугандар, бардыгыбыз өзүбүздүн чегибизде болсок, динде мажбурлук жок, ла икраха фид дин. Бирок эгерде мен динде жашабайм, мен мусулман эмесмин десек, биз аны муунт албайбыз же башка кыла албайбыз. Андай эмес биздин динибиз. Эми тугандар, негизги маселеге келсек, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул ааламга мээрим болуп келип, пайгамбарыбызга эң улуу неемат деп айттык. Эң улуу неематка улуу шүгүр кылышыбыз керек. Ошондой эле анын акысы дагы бар. Пайгамбарыбыздын укуктары, акылары эсеби жок. Бирок аалымдар айтышат, 3 укукка киргизсек болот ушуну дейт. Жакшы угуп алайлы. Мусулманмын деген, мен мусулманмын деген өзүнүн көкүрөгүн ачкан, ошол 3 укукту тең бардыгын аткарышыбыз керек. Биринчиси мухаббат, экинчиси акыйдат, үчүнчүсү итаат. Биринчиси мухаббат деген чын жүрөктөн пайгамбарыбызды жакшы көрүү, пайгамбарыбызды сүйүү. Экинчиден акыйдат, пайгамбарыбыз алып келген Кур'ани Карими, алып келген дини, алып келген шариятын хак деп, акыйкат деп, чын деп жүрөктөн билүү. Үчүнчүсүнөн итаат, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздерге таштап кеткен, аманат кылып таштап кеткен динин жашообузга алып келүү. Ошолорду ар ким өзү аткаруу, аталык аткарсын, баласы аткарсын, аялы аткарсын, күйөөсү аткарсын, байлар, кембагалдар. Пайгамбарыбыздын дини бир коом үчүн, бир өзгөчө адамдар үчүн эмес, бүткүл адамзат үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келген. Ушунун ар бирине токтой кетсек, биринчи пайгамбарыбыздын мухаббаты бардыгынан жогору болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван наси аджмаин." Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Момун боло албайсыңар силердин бирөөңөр дагы мен ага сүйкүмдүүрөөк болмоюнча баласынан, атасынан, бардык адам баласынан. Демек, адам баласы бардыгын жакшы көрөт, дүкөнүн жакшы көрөт, малын, контейнерин жакшы көрөт, кийимин жакшы көрөт, үйүн жакшы көрөт, атын жакшы көрөт, итин жакшы көрөт, ата-энесин жакшы көрөт, бала чакасын жакшы көрөт, машинесин жакшы көрөт. Өзүнүн мекенин жакшы көрөт, жерин жакшы көрөт. Бардыгында мухаббат бар. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мухаббаты ушунун бардыгынан жогору болуш керек. Ошондо гана биздин иманыбыз Алланын алдында иман. Биздин иманыбыз Алланын алдында баркы бар. Биздин иманыбызга Алла Таала мамиле кылат. Мен жакшы көргөн пайгамбарды жакшы көрүп атат дейт.
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атын Алла өзү көтөргөн. Ва рафa'на лака зикрак. Мухаммад алейхиссаламдын атын Алла Таала өзү көтөрүп койгон. Мына бүгүнкү күндөгү Франция эмне болуп калыптыр? Кичине карикатурасын тияк-бияк чыгарып, угуп алыңыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде Абу Жахил bir тараптан, Абу Лахаб bir тараптан, мушриктер өзүнчө, яһудилер өзүнчө, насаралар өзүнчө, бардык пайгамбарыбыздын атын жок кылабыз деп аракет кылышты. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда колунда акча жок, доллар жок. Вулида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жетим бала, жетим төрөлгөн, факир болуп жашоосун өткөргөн, мискин болуп дүйнөдөн кайткан. Пайгамбарыбызды басмырлап, ушул жерде жок кылабыз деп аракет кылды, бирок өздөрү жок болуп кетишти. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала өзү сактады, өзү көтөрдү. Бүгүн бүткүл ааламда пайгамбарыбыздын аты даңазаланып турат мунараларда. Бүткүл ааламда канча мечит болсо, азыр бир жерде жума окулуп атат, азан айтылды, бир жерде багымдат, бир жерде куптан, бир жерде болсо асыр. Азыр куда бир аздан кийин мына биздеги айтылат. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ааламга аты даңазаланып атат. Миллион адам Мадина-и Мунавварада пайгамбарыбыздын раузасында пайгамбарыбызга салам айтып жатат. Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах. Ассалату вассаламу алейка я Набияллах деп. Бу Алла Таала кимдин жүрөгүнө мухаббат салса, кимди атын Алла көтөрсө, аны эч ким төмөн эч ким түшүрө албайт. Алла кимди сактаса, аны эч ким жок кыла албайт. Алла кимди азиз кылса, эч ким аны кордай албайт. Алла кимди кор кылып, аты өсүн өчүрүп койсо, аны эч ким бар кыла албайт. Биз туугандар, мусулмандарыбыз, алхамдулилlah биз. Туугандар, ошондуктан иншалла пайгамбарыбыздын мухаббаты жүрөгүбүздө бардыгынан жогору болуш керек. Эмне үчүн жакшы көрбөйбүз? Качан Алладан кийин эле адам баласына эң чоң жакшылык кылган Мухаммадур Расулуллах болот. Бүткүл адамзаттын канын, бүткүл адамзаттын малын, бүткүл адамзаттын обуруйун сакташ үчүн келген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарыбыздын чырайлуулугу, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын адам баласы өзү мухаббат кылат, же чырайын көрүп, же кылган жакшылыгын көрүп, же болбосо анын бир билимин, анын кыйындыгын көрүп, үчөөнөн тең эң жогорку деңгээлде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Алла Таала мындай деп айтып атат, адеп ахлагын караңыз. Ва иннака ла ажран гайра мамнун, ва иннака ла ала хулуқин азим. Албетте саңа бериле турган сооптун аягы жок, эсеби жок. Сен өтө улуу кулк мүнөздөсүн. Эй Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздөсүн деп Алла баа берип атат. Алла баа берип атат. Бул инсанга айткан жок. Сен өтө адеп ахлактуу, ахлагың жакшы экен деп ааламды жараткан Алла өзү айтып атат. Ва иннака ла ала хулуқин азим. Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүн деп. Бул эми караңыздар. Алдындагы аят дава. Кийинкиси далил. Мындайча айтканда Алла Таала пайгамбарыбызга айтып атат, саңа бериле турган даража, сооп, награда канча эсеби жок деп атат да. Гайры мамнун, яни гайры макту, гайры максуб. Эсеби жок, аягы жок. Эмне үчүн? Сенин кулк мүнөзүң өтө жогору. Кимдин кулк мүнөзү жогору болсо, ошого жараша Алла субханаху ва таала сооп берет дейт туугандар. Алла субханаху ва таала ошого жараша сооп берет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биринчиси мухаббат пайгамбарыбызга күчөйсүн. Экинчиси акыйдат деп пайгамбарыбызга мухаббат болуп туруп, алып келген динине ишенбесең, мухаббат эч нерсе кыла албайт. Абу Лахаб Меккенин бардыгы пайгамбарыбызды жакшы көрөт эле. 40 жыл жакшы көрүштү. 40 жыл пайгамбарыбыз өмүрүндө алдаган жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бардыгы жакшы көрүшөт эле. Бардыгы тан берет эле. Садикул амин, ас-садикул амин, чынчыл, аманатка бекем, жалган сүйлөгөн эмес өмүрүндө. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык берилгенден кийин эмне болду? Эң биринчи Абу Лахаб чыкты да, Сафа тоосуна чыгып туруп, "Ва андир аширатакал акрабин" деген аят түшкөндө, "Эй Мухаммад алейхиссалам, өзүңдүн жакын туугандарыңды Алланын азабынан коркутуп койгон. Эгерде Кудайга сыйынбай, бутпарастка сыйынса, Аллага ишенбей баш ийбесе, кыямат күнү өтө чоң азап турат. Жанчыдагы азап турат. Коркутуп койгон десе, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам боорукер Сафа тоосуна чыгып, "О Бану Хашим паланча, Бану Аббас, келгиле, бардыгын чакырып айтты биринчи. Эгерде мен силерге айтсам, бу тоонун аркасында душмандар келип турат, саар силерге нападение кылат десем,
силер менин сөзүмдү тасдыктайсыңарбы, ишенесиңерби, ишенбейсиңерби? Түнү даярдык көрөсүңөрбү, көрбөйсүңөрбү дегенде алар айтты: "Ма жаррабна алейкал кадиб." Биз сизден эч качан жалган уккан эмеспиз. Биздин жашоо тажрыйбабызда сиздин жалган сүйлөгөн эмессиз. Биз ишенебиз дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Я айюхан нас, кулу ла илаха иллаллах туфлиху." Ey адамдар, ла илаха иллаллах дегиле анда бактылуу болосуңар. Ушу чын сөз, ушуну айткыла дегенде Абу Лахаб эң биринчи чыкты да. Ошон үчүн чакырдың беле. Бул узагыраак окуя угуп жүрөсүздөр. Кандай болбосун пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келгенине жүрөктү мухаббаты бар, Абу Лахабтын. Абу Жахилдин да мухаббаты бар. Бирок жүрөктө эмне? Жүрөктө акыйдат жок. Акыйдат деген пайгамбарыбыз алып келгенди чын деп, жүрөктөн хак деп ишенимди айтат тугандар. Эгерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга мухаббат болуп, акыйдат болуп, итаат болбосо бул дагы бекер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатима энебизге айтып атат. Фатима энебизди билесиздер да. Пайгамбарыбыздын эң сүйкүмдүү кызы, бейиштин бардык аял затынын канышасы, бадышасы Фатима. Пайгамбардын кызымын деген сени алдап койбосун. Амал кылбай койбо, пайгамбардын кызы болсо менен зеленый светте ойлоп калба деген сөз биздин сөз менен айтканда. Фатима, эгерде дүйнөдөн канча кааласаң менен сура беремин. Бирок ахиретиңе өзүң амал кылгын. Ар ким атаныкы балага өтпөйт, баланыкы атага өтпөйт. Ман инсан илля масаа. Инсанга өзү кылган иман боюнча өзүнүн иманы экинчи баласына, атасына тартып албайт. Туганчылык өтпөйт тугандар. Эгерде туганчылык өткөндө Нух алейхиссаламдын баласы, Ибрахим алейхиссаламдын атасы, Ибрахим алейхиссаламдын атасы, Нух алейхиссаламдын баласы, Лут алейхиссаламдын аялы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Абу Талиб деген эң жакын абасы, ушулар кутулмагылы, нажат тапмагылы. Тугандар, туганчылык жүрбөйт. Ошон үчүн итаат керек. Ар бир адам өзү итаат кылсын пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген шариятын итаат кылсын. Мен акыркы сөзүм ушу менен аяктаймын. Угуп алыңыздар тугандар. Адамдын толук оңолушлугуна жалгыз нуска, эки дүйнөдө толук бактылуу болушлугуна жалгыз кепилдик Мухаммаду Расулуллага итааттан башка эчтеке жок. Эгерде оңолом десеңиз, толук оңолом десеңиз, бу дүйнөдө бактылуу болом десеңиз, ахиретте бактылуу болом десеңиз, сизге бир эле жол. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга иттиба кылыңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүнө иттиба кылыңыз, итаат кылыңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай деген болсо, ошондой жашаңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 24 саат Алланын тарабынан ушундай татынакай, таза, берекелүү, нурлуу жашоону алып келген. Ошого баарыбыз лаббайк дейли. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосун өзүнүн жашоосуна алып келгенге аракет кылайлы. Экинчиден, элибиздин ынтымагы үчүн, биримдүүлүгү үчүн, достугу үчүн зулумдук кылбайлы, бирибизге аша чаппайлы, боорукер болуп, кечиримдүү болуп, бири-бирибизге сөзүбүзгө чыдап, бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибиздин кайгыбызды тең бөлүшүп, Кыргызстан мамлекетибиз үчүн, элибиз, журтубуз үчүн, тынчтыгы үчүн тугандар, баарыбыз салымыбызды кошойлу. Жаш балдарга болуп аткан зомбулуктарга, ошолорго тугандар, биз түшүндүрүү иштерин бардыгыбыз жүргүзөйлү. Имамдын же муфтияттын эле, же болбосо бир өзгөчө кээ бир ведомстволордун эле бул милдет эмес. Бардык Кыргызстандагы жашаган жарандардын милдети өзүнүн дагы жана элин дагы тынчтыгын ойлошлук. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тугандар, бардыгыбыз Кудайдын чыныгы кулу болойлу, чыныгы бири-бирин сүйгөн, бири-бирин жакшы көргөн кулдардан болойлу. Пайгамбарыбыздын өзүнүн айтканы: "Куну ибадаллахи ихвана." Силер Алла Тааланын бир туган кулдары болуп жашагыла. Эки күндүк дүйнөдө бири-бирибизди болор болбогон 2 метрлик жерге капа кылбайлы. 1-2-3 сомго бири-бирибизди капа кылбайлы. Ахиретибизди бузуп албайлы. Ахиретибизди өрттөп албайлы. Алла Тааланын алдында жүзүбүздү жарык болуп барайлы. Кудайым иншалла баарыбыздын бирип-билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Дүйнө ахиретибизди абад кылсын. Мамлекетибизге тынчтык, аманчылык берсин. Ва ахиру да'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله